В прошлом году были приняты стратегические... Санкт-Петербург эл аралык экономикалык форуму ар дайым дүйнөнүн бардык эксперттеринин да дүйнөлүк маалымат каражаттарынын да көңүлүн буруп келет. Анткени планетада болуп жаткан глобалдык окуяларга жана процесстерге карабастан ар кайсы өлкөлөрдүн белгилүү жана таасирдүү инсандарынын башын бириктирген актуалдуу темаларды жана келечекти талкуулаган аянтчага айланып баратат. Кыргызстандын министрлер кабинетинин башчысы да ушундай масштабтуу иш-чаранын катышуучусу болуп, форумдун алкагындагы панелдик сессиясында сөз сүйлөдү. Муну менен катар Сбербанк Россия ачык акционердик коому тарабынан уюштурулган эртең мененки бизнес тамакка катышып, анда экономикага байланыштуу маанилүү маселелерди көтөрдү. Форума хочу отметить высокий уровень подготовки мероприятия и прекрасную организацию тем дискуссий. Урматтуу достор, биз эски дүйнөлүк тартип, дээрлик жоюлуп, жаңысы түзүлө элек. Ал тургай ойлонулбай жаткан учурда чогулуп жатабыз. Ал эми адамзаттын эң жогорку акыл эсинин негизги агымы улуттук, аймактык, континенталдык тоскоолдуктар, алкактар, дуалдар жана чептер жөнүндөгү ойлор болуп саналат. Ар ким өзүнүн улуттук дүйнөсүн куткаруусун көрөт. Мындай болбойт. Анткени биздин бүгүнкү сезимибизге, акылыбызга дүйнө карама каршы, ал эми жерте керек. Сурайын дегеним, бүгүнкү күндө элдердин ортосундагы мамилени жакшырта турган жок дегенде бир сунуш же идея барбы? Дүйнөнү коопсуз жана гүлдөгөн кылуу үчүн меркантилдик эсептерсиз, геосаясатсыз, геоэкономикасыз. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, бириктирүүчү идеяларды издөө жөнөкөй эле себеп боюнча да токтоп калбаш керек. Ал өз таасирин тийгизүүгө мүмкүндүк берүүчү эбегейсиз чоң жаратман күчкө ээ. Ал эми тарыхтын жана тагдырдын каалоосу менен күчтүү цивилизациялардын арасында кысылып калган өлкөлөр мындай жаратман идеяларга абдан муктаж. Думаю, никто не станет отрицать того очевидного факта, что мир сейчас стоит... Азыр дүйнө цивилизациялардын глобалдык кагылышынын босогосуна турган ачык айкын чындыкты эч ким айта албайт. Ал эми биздин жолугушуу экономикалык жактан көбүрөөк болгондуктан, биз үчүн биринчи кезекте дүйнөлүк экономика кайда бараткандыгын түшүнүү абдан маанилүү. Биз азыр глобалдык конфликтке айланышы мүмкүн болгон чыр-чатактарда цивилизациялык, маданий, менталдык өлчөмдө гана эмес, экономикалык турмушта да ачык байкалып жаткандыгын көрүп жатабыз. Ал эми дүйнөлүк экономикага түз эле коркунуч келтирген тенденциялар бар болсо, анда улуттук экономикалар айрыкча кубаттуу цивилизациялык плиталар менен бекемделген жана дүйнөлүк эмгек бөлүштүрүүдө өзүн татыктуу ордун таба элек экономикалар жөнүндө эмне айтууга болот? Мындай өлкөлөр үчүн сиз түшүнгөндөй дүйнөлүк гиганттардын тирешүүсүн тегирмен таштарында жанчылып калуу коркунучу бар. Министрлер кабинетинин башчысынын айтымында Кыргызстан бул жагынан алганда дүйнөлүк геосаясаттагы карама-каршылыктардын түйүндөрү байланган айрылыштардын классикалык түрү катары каралышы мүмкүн. Биз бир тараптан энергетикалык ресурстарга, экинчи тараптан инвестицияга, үчүнчүдөн инструменталдык жактан көз карандыбыз. Буга биз төртүнчү тараптан идеологиялык басымды кошо алабыз. Случайно он говорил о том, что Министрлер кабинетинин башчысы регионалдык өнөктөштүктү чыңдоо жана жаңы экономикалык векторду куруу зарылдыгын айтты. Кыргызстан бул багытта кызматташууга ачык. Биз чындап кызматташуунун ачыктыгын дайыма карманган уникалдуу аянтчабыз. Биз эч качан батыштан айырмаланып, буга каршы санкцияларды жарыялайбыз. Бул жерден бирөөнүн компаниясын кууп чыгабыз дебейбиз. Менимче, азыркы санкциялык согуштун шарттарында Орусияда кандайдыр бир себептерден улам иштей албай жаткан чет элдик компаниялар үчүн Кыргызстан экономикалык эл аралык платформа болуп бериши мүмкүн. Ошол эле учурда региондук кызматташтыкты сактоо албетте маанилүү. Форумдун катышуучуларына кайрылуусунда Акылбек Жапаров дүйнөлүк шахмат тактасындагы алдыңкы оюнчуларга мындай мамлекеттер үчүн бирден бир чындык болгон бейтараптык позициясына түшүнүү менен мамиле кылууну каалады. Бул позициянын альтернативасы алар үчүн өтө күтүүсүз жана кайгылуу болушу мүмкүн. Министрлер кабинетинин башчысы мөңгүлөрдүн эришинен, чөлгө айлануудан, улуттуу социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн болушунан жана башка көптөгөн улуттуу экологиялык көйгөйлөргө дуушар болгон Борбор Азия чөлкөмүнүн өзгөчөлүктөрүнө токтолду. Взаимоотношений с Казахстаном. Казакстан жана Россия менен болгон эки тараптуу мамилелер бардык бул тең салмактуулуктарды камсыз кылуу үчүн тартыштыктарды толтурулуу болушу мүмкүн. Кыргызстан үчүн маанилүү себептердин бири өндүрүүчү жаңы геосаясий реалдуулук менен түзүлгөн боштуктарды толтурууга мүмкүнчүлүк. Санкцияга байланыштуу кире албай жаткан товарды өндүрүп, ошол жакка жөнөтүү керек. Башкача айтканда, өзүбүздүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүбүзгө жараша ревизия кылуу керек. Министрлер кабинетинин башчысынын пикиринде адамзаттын бардык көйгөйлөрү
көйгөйлөрү анын структуралык компоненттеринин алдында турган милдеттердин көп багыттуулугунан келип чыгат. Аймактар, идеологиялар, ишенимдер жана башкалар. Жана бул жагынан алганда Санкт-Петербург эл аралык экономикалык форуму сыяктуу абройлуу жерлерде көрүнүктүү инсандардын, интеллигенциянын, жөн гана камкор адамдардын катышуусунда бардыгын бириктирген жаңы идеялар жаралып, жана алар жүзөгө ашырылып, дүйнөлүк тенденцияларды туура аныктап, алга карай багыт алуу маанилүү. Рахат Кыдыр Токтоева, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.